Чынжырдын бөлүгү үчүн Ohmдун закону. Чынжырдын бөлүгү үчүн Ohmдун законун карайлы. Бул законду немец физиги Георг Ohm ачкан. Чынжырдын бөлүгүндөгү токтун күчү ошол бөлүктүн учтарындагы чыңалууга түз пропорциялаш жана анын каршылыгына тескери пропорциялаш. Доскада электр схемасын көрүп турасыз. Чынжыр удаалаш туташкан ток булагы, ачкыч, резистор жана амперметрден турат. Резисторго вольтметр жарыш туташкан. Бул жерде ток булагы жок. Бизде резистор турат. Ачкычты бекитебиз. Чынжырда ток жок жана резистордо чыңалуу нөлгө барабар. Резистордо чыңалууну көбөйтүп, приборлордун көрсөткүчүн байкайлы. Амперметр максималдуу ток 1 ампер экенин көргөздү. Амперметрдин бөлүү мааниси 0,4 ампер, ал эми вольтметрдеки 0,4 вольт. Чынжырда 0,1 ампер болгудай резисторго чыңалуу берели. Резистордо чыңалуу 0,8 вольтту көргөзүүдө. Эми токтун күчүн 2 эсе көбөйтөлү. 0,2 амперде резистордо чыңалуу 1,6 вольт болду. Чыңалуу дагы 2 эсе өстү. Ток күчү 0,4 амперде резистордо чыңалуу 2 эсе өсүп 3,2 вольтко барабар болду. Вольтметрдин дагы көрсөткүчүн байкайлы. Ток күчү 0,8 амперде резистордо чыңалуу 6 вольт. Ток күчүн 2 эсе көбөйтүү үчүн резисторго чыңалууну 2 эсе көбөйтүүнү керек экенин көрдүк. Бул жерде чынжырдын бөлүгү үчүн Ohmдун закону аткарылды. Чынжырдын бөлүгүндөгү ток күчүнүн чыңалуудан көз карандылыгынын графигин тургузалы. Бул график чынжырдын вольт-ампердик мүнөздөмөсү деп аталат. Биздин резисторго вольт-ампердик мүнөздөмө координаттын башталышынан өткөн түз сызыкты көргөзүүдө. Эгер түз сызык болсо, демек Ohmдун закону туура экенин белгиледи.